Айылдаштар, Ақмойын айылы Апыш Койчуманов атындағы Герой аталысын атындағы мектеп быйыл мына 43 миллионго ичи сырты бардыгы оңдолот экен. Эми караңыздар, мына ол потолоктон баштап пол, мына эски пол эмес, жаңы пол, мына полдой бүт бары алмашкан. Мына ол жагы эми экинчи этажга бар кичинекей класстагылар сырттагы туалетке барбай, ичинде кол жууганы, туалети бардыгы бар экен да. Андан сырткары, урматтуу ата-энелер, айылдаштар, жаштар, ана бул бүт кабинет. Эми силерге мындайынан алып кете берейин. Жүрү оператор. Мына көрсөтөлү. Полдары бүт бардыгы жаңы. Электр чуалкалардан бери жаңы. Эшиктерден бери жаңы болот. Мына азыр ustalar иштеп аткан убакыт караңыздар. Бул жагы азыр тосулуу, жакында бул жерден тосулуп, нар жагы башталат экен. Бұл жақ кабинеттердің бары келіп отыр, келгендерді көрелік, азыр сырдалып, бүт отыр. Ең малинесі көрелік, келгендер. Құдай бұйырса, мынау жер шахмат Абдиағайдың кабинетінде, үш жердағы, бұл жер бұйырса да, бәлкім айнекпенен тозылады екен дағы, тоғыз қорғол, шахмат ойнып, ағайдың кабинеттағы мынауындай болады екен. Ана келгендер бұна. Мынау жерде Ушул мектептеги эң чоң кабинет, мынау кабинет буда сонун жасалып атат. Ушул жак Кудай буйрса китепкана болот экен. Китепкананы эми аким, губернаторлук Темиртау фонду колдоп келип берсе, Кудай буйрса 1,5-2 миллиондун айланасында эң мыкты заманбап китепкана болот экен. Мына да жаңы, урматтуу айылдаштар, кандай сонун. Анан мына жак, караңыздар. Бул жакта окугандар айылдарды билесиздер. Физика, химия кабинетиде мурда мен кичине келгенде билем. 9 класста элем, могу жерде лабораториялык бүт жанагы эксперимент кылган реактивдер бар болчу да. Ошону мен тети бада чыгып бараткан жакта сайга барып төгүшкөн. Эскирип калды, колдонуучу адамдар жок депчи. Кайра ошондой болуп бүт жаңы реактивдер, химия, биологияны балдар Ньютондун башына алма түшүптүр деп окуй бербей, балдар эми колу менен бүт барын жасап көрөт экен да. Мына ушундай келет экен, Кудай буйрса. Анан муну неге көрсөтүп атам? Айылдаштар бул сүйлөшүбүз керек. Нар чыгып, жаңырып атат. Урматтуу айылдаштар, мен айтайын дегеним, азыр директор менен да сүйлөштүм. Урматтуу айылдаштар, ушул класстардын эми парта, стул дегени аябай эскилиги жетип калды да. Анан башка долбоорлорду да караштырып атышат экен. Кудай буйрса айыл өкмөт, директор, депутаттар аракет кылып, балким жергиликтүү бюджеттен дагы быйылкысынан бөлүп бүтүп калышыптыр. Бирок ушул эми парта стулдарды жаңыртып алышыбыз керек экен, Кудай буйрса. Балким поколение болуп, же болбосо өтүп кеткен атамдын атынан деп беребизби, же болбосо өзүмдүн балдарыма деп бирден беребизби, ушул жагын колдоп алышыбыз керек экен. Бул менин сунушум, айыл элине жалпы мен дагы Кудай буйрса өз колуман, үй бүлөм берем. Ушундай кылып мектебибизди ар тарабынан колдоп алып, 43 миллион ичи, сырты, эшиктери, чубалгылары бардыгы тең Кудай буйрса мына жасалат экен. Андыктан урматтуу Акмойын айылы билимде, тарбияда, адамгерчиликте биз Кыргызстанда үлгү болобуз. Мына мектебиз бул жагынан да үлгү болуп келатат. Мына урматтуу айылдаштар, таталоогун карагыла. Бүт класс ушундай болот экен. Урматтуу айылдаштар, атын атаса куту сүйүнөт дейт. Амангулов Кыяз агабыз. Макен байкебиздин баласына рахмат. Ушундай доскаларды алып келиптир. Сону мындай мен канча мектептерди кыдырып жүрөм, мындай доскалар чындыгында жок да. Рахмат Кыяз байке, ишиңизге, үй бүлөңүзгө тынчтык, береке болсун. Мына бүгүн 23 февраль. Канчанчы классыңар? 2-чи А. 5ке 5 кошобуз, ага 6-ны кошсо канча? 16. Ой, азаматсыңар. Мына 16. Анан бул жакта алуусунан иштейли. 67ден 45ти алыш керек экен. Ой, 22. Азаматсыңар. Мына урматтуулар, канчалаган бала айылдаштарыбыз билим алып атат. 2-чи класстар ушул доскада канча жыл окуйт. Мындан булардын балдары небереси келип окушу мүмкүн. Ошон үчүн бул динде дагы жарыя садакатын билим берүүгө арналганы өтө күчтүү, өтө сонун. Урматтуу айылдаштар, ушундай демөөрчүлөрүбүз көбөйө берсин. Андыктан эми Кудай буйрса айылыбыздын мектебибиздин партасын, стулдарына да бир жакшы жардам беришибиз керек. Азыр мен силерге парта стулдардын кандай экенин көрсөтөм. Урматтуу айылдаштар, дагы бир жакшы нерсени, айылыбызда жакшы нерсени айта бериш керек.
жанагы Кыязбай экемдин парталарын, доскаларын айттым. Мынау панель деп коет. Интерактивный доска. Бул азыр заманбап жаңы мектептерге кирип атат. Мактанып, сыймыктанып кетсек болот. Кээ бир мектептерде, чындыгында көп мектептерде жок. Биздин айылда 3 бар. Ошол 3-нүн бирөөсү мына 87-лер 20 жылдыкта алып беришкен. Мына ушул менен карасаңыздар, ушул жерде колу менен эле жаза берет, биякта өчүрө берет, YouTube'ду коюп алса болот, интернет менен, программа менен айтор. Бүгүнкү күндөгү Жапония, Америка, Кытай дейбизби, эл аралык деңгээлдеги бийик масштабтагы көрсөткүчү бар мамлекеттер колдонгон бүгүнкү күндөгү доска. Ушундайдан 3 бар. Дагы Кудай буйрса көбөйсө керек. Айта турайын дегеним, меники урматтуулар, канчанчы класстар? 7. Бул кайсы? Бул? Бул? Кычкылтек тура. Бул? Темир, канчанчы класстар? 7 класста. Эми урматтуулар, айылдаштар, айтайын дегеним, мынау парталардын бүгүнкү күндөгү абалы. Негизи булар окуганга, булардын стандартына бул кичирээктик кылат. Анан эски заманбап мыналарды карасаңар, азыр бүгүнкү күндө билим берүүдө жана парта столдор башка деңгээлде кетип атат. Кыргызстанда Маткасым деген өндүрүш бар, ошонун парталарынан алып келип берсек аябай жакшы болмок. Бүгүн күндө балдардын сотка көрүп атышат, бүкүрөйбөгөн, жасканга ылайыктуусу. Мисалы мен Нурелди айтсам, Нурелдин отурушуна могу парта туура келбейт, боюна мисалы. Башкалар да ошондой, 7 класс болсо ушундай. Андыктан урматтуулар, мектебибизде мындайча айтканда эң баары сон болуп келатат да, эми балким директор жагат болуп калбасын, мугалимдер ушунча ремонттумар парта бусуп коюп атат да ороюнчу. Анан балдар мындайча айтканда жаркырагы мектепке кирип келе эле партаны көргөндө эле окугусу келбей калышы мүмкүн да. Андыктан ушул жагына да бир аракет кылалы, урматтуу айылдаштар. Окууларыңыздар жакшыбы? Келиңиздер, балдарыбыз үчүн Ак Моюн айды парталарыбызга да жардам берип, буюрса бул жагынан да алдыга чыгалы.